Çok rahmet. Масарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катчылары, урматтуу Оогон согушунун катчылары, урматтуу ардагерлер, бүгүн мынакей туура 15 февраль туура 35 жыл болуп турат Оогон согушунун бүткөнүнө. 15 февраль бир жагынан караганда эскерүү күн, экинчи жагынан караганда баягы согуш бүткөнүнө байланыштуу деп майрам деп койсок да болот, урматтуу Оогон согушунун катчылары. Эми биз райондун маалыматын сиздерге бере кетсем, жалпы Оогон согушуна район боюнча 275 биздин жоокерибиз катышып, 21 ошо Оогон согушунда каза болуп, андан кийин ар кандай себептер менен турмуштан 35 жыл ичинде 58 биздин Оогон согушунун катышуучулары каза тапкан, каза болгон. Эми учурдан пайдаланып мен ушу жакындарына, тууган уруктарына терең көңүл айтам. Булардын мамлекетке болгон сүйүүсү, патриоттуулугу эч качан биздин жүрөгүбүздөн өчпөйт. Сиздерге мен каалап кетпекчимин, эч качан араңыздар суюлбасын. Ар дайым бар болуңуздар. Бөөдө кырстан тышкары болуңуздар. Ар дайым ушу жаштарды патриоттуулукка үндөп жүрө бериңиздер. Ар дайым биз сиздер менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү юбилейлик дата кут болсун. Барыңыздарды куттуктайм. Мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлоо жөнүндө 2024 жылдын 6 февралындагы номер 0115-39 буйругунун негизинде Кадамжай районунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары, коомдук иштерге активдүү катышкандыктары жана Кызбаев Такир Расулович. Кана колча турасыз, ардагерлер. Назаров Якуб Азимбаевич. Урмонов Абдимомон Аширович. Мурзаев Бурхан Пахирович. Урманбаев Арзубаев Төлөбаевич. Урузбай Ахунович. Тураев Джапарали Ганиевич. Ахунович. Мирзахметов Мурзасыдык Расипович. Алимович. Muratov Saydada.
15 fevral эски күнүнө карата Афган согушунун ардагерлерин ар тараптуу колдоо максатында Кадамжай райондук мамлекеттик администрация тарабынан көтөрмө айылынын тургуну Афган согушунун ардагери Кызыл Жылдыз орденин ээси Кадыров Эдил Абдуразаковичке, Исхак Полотхан Айлыкөндүн тургуну Назаров Якуб Азимбаевичке, ошондой эле Учкоргон айылынын тургуну Рустамов Назыржанга акчалай материалдык жардам берилет. Сыймыктанабыз. Ар дайым биздин бешиңибизде жүрөгүңүздөргө биз тилектешпиз. Бар болуңуздар. Рахмат. Саламатта жүрүңүздөр. Кубанычка толуп турсун үйүңүздөр. Афган согушунун ардагерлери бар болгула куттуу болсун эскерүү бүгүн кечеңиздер. Андемесе кайрадан сөз кезегине Кадамжай шаарынын мэри Бегалиев Бакытбек Турдалиевичке беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Афган согушунун катышуучулары. Бүгүнкү күн өзгөчө күн, мындай эскерүү күн ар жылы болот. Өзү мындай айтып кеткенде, каерде кандай чыр чыкпасын, Ош окуя болобу, Баткен окуя болобу, бардык жерде сиздердин салымыңыздар зор, эч качан унутулгус салымыңыздар бар. Биздин келечек муундарга ушундай биздин аталарыбыз бар экен, ушундай биздин эр жүрөк батырларыбыз бар экен деген наамга ээ экениңиздерди биз билебиз, сиздерге таазим этебиз. Сиздерге ден соолук болсун, ар дайым заманыбыз, эли журтубуз баардыгы тынч болсун. Анан биздин дагы ичинде белектерибиз бар. Бардык Афган согушуна катышкандарга бербейбиз, азыр бир 5-6 беребиз, калганын Белекке сауат алдық, Афган деген сауат. Сондай эле саат менен Супанов Бакыриден ардагерибиз. Сондай эле саат менен Утанов Алпиден ардагерибиз. Абдуллаевич, Зайналов Назиржан Козилович ардагерибиз. Маралиев Мурат Эргешевич ардагерибиз. Сатыбаев Мурза Асанович. Эскерүү жана ошондой эле майрамыңыздар менен куттуктайм. Иштериңиздерге ийгилик, чек арабыз тынч болсун, өлкөбүздө ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн. Ошону менен бирге биз өздүк курам командирдин атынан сыйлануучу ардагерлерибиз бар экен, окуйга уруксат этсеңиздер. Жоокерлердин чыгарылганын 35 жылдыгына карата душмандын катуу каршылыгына карабастан ата мекен алына берген антына бек туруп,
өзүнүн интернационалдык аскердик парызын актыйеттүүлүк, абийирдүүлүк менен аткарганы үчүн Дарманов Арап Камчиевич алкыш барабы менен сыйланат. Алган сыйрыңыздар куттуу болсун. Багында калктык коопсуздук, өзгөчө кырдаалдан сактоо жана өз салымын кошкондугу үчүн ардак грамотасы менен полковник Абдыбаев Абдыжамбул Абдырашитович сыйланат. Башкармалыктын атынан. Ушундай эле ардак грамота менен Мастанов Рустамбек Эркинович сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Каримов Абдыжапар Рахманжанович сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Камалов Аззам Мамасабирович сыйланат. Ардагерлерinin Kengешinin төрағасы Анвар Билаловичқа береміз. Бүгін біз 35 жылдық Оған соғышынан, Оған территориясынан Советтік әскерлерін шығарылғандығын күн белгілеп, ушул қатышқан ветерандарды сыйлоо жана белгилөө мақсатында келіп отырабыз. Менің қаларым Оған соғышының ардагерлері бардыңыздарға uzun ömür versin, денсаулық болсын, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым мамлекетибиздин өспөнү күчүнө халымыңыздарды кошуп келе бериңиздер. Бар болуңуздар. Ушул 35 жылдык юбилейге чеңиздер менен барыңыздарга чын денсаулык каалайбыз. Бакубат жашоо, оорубаңыздар. Байрамыңыздар кут болсун деп koyun